1 августтан тарта Орусияга кирүүнүн жаңы эрежелери күчүнө кирди. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматта өлкөгө келген орусиялык жарандар кетер алдында мамлекеттик кызматтар порталында атайын бланкты толтурушу керек. Орусияга келген күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде ПЦР ыкмасын колдонуп лабораториялык текшерүүдөн өткөрүп, анын натыйжасы жөнүндө маалыматты андан ары Роспотребнадзорго жеткирүү үчүн мамлекеттик кызматтардын порталына жүктөө керек деп билдирет департаменттен. Орусияга жөнөп жаткан кыргызстандыктар коронавирустун ПЦР тест сыноосунан өтүүсү зарыл, жана да келгенге чейин 3 күн калганда кабыл алынганы оң. Банецкий лабораториясынын тармагында алынган анализдердин терс натыйжалары кабыл алынат. Алардын Орусиядагы аныктыгы интернет аркылуу тастыкталат. Мындан тышкары ишке орношуу үчүн келген чет өлкөлүк жарандар дагы 14 күндүн ичинде изоляция талаптарын сакташы керек. Анжелика 5 партиядан сунуш түштү. Эгер эл макул болсо шайлоого аттанам. Бир партиянын тизмегине мени жөн эле кошуп, сүрөтүмдү дагы илип, жалган маалымат таратып жатышат. Мага 5 партиянын штабынын жетекчилери колума арыз беришкен. Мен эч кимисине кол коюп бере элекмен. Политикага жологонго эч качан оюм жок эле. Бирок элдин берип жаткан деме, суранычы, балким сен деле өзгөрүү киргизип, дал ушундай тытынып иштеп берерсиң биз үчүн, ишенүүчү чоң дегендерин угуп, өз көзүм менен көрүп жаткан көйгөйлөрдүн үстүндө иш алып барууга мүмкүнчүлүгүм бар экенин сезип турам. Сиздер менен акылдашам да эме. Ушул бойдон элден элге кызматында калайынбы, же сиз сунуштаган партияны колдоп макулдугумду берейинби? Балким жаңы дем, жаңы күч жакшы өзгөрүүлөрдү жасайттыр, же башкалардай болуп өзүм чече берейинби, деди Анжелика. Замир Казакбаев: карайлап эле адам издеген киши, идея издеген эч ким жок. Биз алгач бара турган жолубузду ойлобой эле башкара турган адам издеп убарабыз 30 жылдан бери. Эмнеге? Багыт жок болсо кандай гана адам болбосун бузулат же жаңылат да, периште болсо дагы эмне кыла алат? Лидер издештин бизге кереги жок. Бизге идея, багыт керек. Анан жаркыраган жолдо басып, элди ээрчите турган адам четтен чыгат. Эски тамды ойлонбой туруп бузуп салган аппендиден эмне айырмабыз бар? Тамды дагы бузарда жок дегенде визуалдуу элестетип алып анан бузат го. Эң жакшысы пландап, эшиги терезеси кайдан чыгат, чатыры кандай жабылат, ушул сыяктуу. Биз бузулган үйдү ким оңдоп берет деп эле уста издеп жүргөндөйбүз. Кандай уста келбесин, сенин колуңда кайсыл жерге кандай там салынышы керек экени жөнүндө кагаз болбосо дагы башыңда идея болушу керек го. Мындайда мээбиз иштебегени моюнга алган немедей болуп, мээси иштеген бирөө жок деп карайлап калабыз. Анан айлаң жок, кошунаңдын көзүн карайсың да, күрөгүңдү берип турчу, кетмениңди берип турчу, кармалашып койчу, алда бермексен, мага окшогон аппендини ким теңин алат? Чай бергенди кой, тамың кулап жатса карызың дуулап келет, анан балаңдын көзүнө тике карай албай турасың. Себеби 30 жылдан бери кепени карызга алып келатасың. Эгер идея менен багыт болсо, баарын нөлдөн башташыбыз керек. Буга чейинки нөлдөр жарабайт. Көрсө биз тамды түп орду менен түрттүрүп салбай, сыртын эле шыбай берген турбайбызбы? Анын алдын фундаменти жок экен дептир да эч ким. Дагы 30 жыл кыйналганча 5 жыл кыйналып койгонубуз оң болот. Бу жолку салына турган тамдын кереги жок мага. Себеби баягы эле чатырынан суу агып, дуалдардын жаракасынан күндүн нуру көрүнүп, ден соолукту жей турган кепеде жашагым келбейт. Өзүм жашасам дагы баламдын кайра ураган тамда жашашын каалабайм. Бу жолкусунда мен боз үйдө эле жашаганга даярмын. Сенчи, дейт Замир Казакбаев. Сыймык Жапыкеев сот ишинде депутат Кубанычбек Жумалиевден утулуп калды. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту депутат Кубанычбек Жумалиевдин чоң казат кыймылынын өкүлү Сыймык Жапыкеевге карата доо арызын жарым-жартылай канааттандырды. Бул тууралуу журналисттерге жактоочу Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында сот активисттен 10 000 сом өндүрүп алуу чечимин чыгарган. Эске сала кетсек, мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеев социалдык тармактарга видео билдирүү жарыялап, анда жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы $2,5 миллиард бааланган жана ал күмөндүү жолдор менен иштеп тапкан деп айткан. Ошондой эле ал башка саясатчыларды алардын мүлкүн кандайча алуу мыйзамдуулугун текшерип көрүүгө үндөгөн видео билдирүүлөрүн чыгарган. Кубанычбек Жумалиев бул айыптоолорду четке кагып, шектүү иштерге катыштыгым жок деп Куран кармап ант берген. Ал экс-прокурорго доо арыз менен кайрылган. Доо суммасы 10 миллион сомду түзгөн. Ошондой эле сот Сыймык Жапыкеевге өзүнүн Facebook баракчасындагы төгүндө жарыялоону буйрук берген.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында 6 августтун таңында курал колдонулган окуя катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Баткен областынын Баткен районуна караштуу Эки Таш деген жерде тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чек арачыны болжол менен мергенчилик мылтыктан аткан. Натыйжада чек ара отрядынын кызматкери колунан жарадар болду. Ага медициналык жардам көрсөтүлдү. Дарыгерлер чек арачынын абалын канааттандырарлык деп баалап жатышат. Ушул эле күнү Тажикстандын хабар маалымат агенттиги 6 августта таңга жук Исфара аймагында агай лейтенант Кыргызстандын Көкташ чек ара бекетинин башчысы Кабиров Шер Тоз 8 мергенчилик мылтыгынан атылган октон жараат алганын Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына шилтеме берип жазды. Маалыматта ошондой эле чек арадан 1 чакырым алыс жерде Самониен айылынын тургуну Вахобов Вохиттин бутуна ок тийип каза болгону жазылган. Ушул тапта Кыргызстандын Баткен боюнча Тажикстандын Исфара боюнча чек ара өкүлдөрү жолугушуп жагдайды талкуулап жатышат. Эртең мененки саат 10го карата чек арадагы абал туруктуу деп мүнөздөлдү. Кыргыз-тажик чек арасында суу, жол, жер маселелерине байланыштуу эки тарап жаңжалдашкан окуялар адам өлүмү менен аяктаган атышуу байма-бай болуп турат. Эки мамлекеттин жалпы чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519-у такталган, калгандары талаштуу жер тилкеси болуп саналат. 2019-жылы эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахман Тажикстанда жана Кыргызстанда, анын ичинде чек ара чыры көп катталган Аксай Борух аймагында жолугуп, жогорку деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Андан бери деле чек ара маселесин чечүү иши илгерилей элек. Москвада баласын көчөгө таштаган кыргызстандык келин үн катты. Москвада кыргызстандык келин баласын көчөгө таштап кетти деген кабар желдей тарады. Бул кабарды укук коргоо органдарындагы маалымат булактарга таянып, Известия басылмасы жазды. Баланы таштаган кыргызстандык келин 34 жашта. Ал наристесин кокустан калтырып кеткенин айткан. Шаардык прокуратура билдиргендей, наристе 4 август түнү Студенческая көчөсүндөгү турак үйлөрдүн подъездинен табылган. Колесканы өтүп бараткандар көрүп калып, укук коргоо органдарынан кайрылышкан. Өздүк маалымат булактары билдиргендей, табылган бала 11 айлык, учурда ооруканада. Наристенин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, маалымат каты эле бар деп жазылат кабарда. Москванын райондор аралык прокуратурасы тарабынан текшерүү иштери башталганы маалым болду. Анын жыйынтыгы менен өспүрүмдүн укугун коргоо жана балдарды тарбиялоодо ата-энелик милдеттүү аткаруу иштерине баа берилет. Эрнест Бөрүбаев: Тынар, сага бир тууганга тарайтам. Тывар эмес, Тынар бойдон кал. Шайлоо жакындаган сайын депутаттар куудулдарды дагы парламенттик шайлоого чогуу катышуу боюнча сунуштарын берип келет. Арасында куудул Тынар Курбаналиев дагы бар. Депутаттык креслого куудулдун сахналаш досу Эрнест Бөрүбаев барышына каршы чыгып, тамашачыны аралаш: Тынар, сага бир тууган катары айтаар кеңешим: Тывар эмес, Тынар бойдон калганың жакшы. Көздү кыскан бай болот, братан, деп видео кайрылуу жасаган. Сиздин акчаңыз жок дешти. Шарабидин Токтосунов эмне үчүн Мекенчил партиясына кошулбай калганын айтты. Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого бара турганын кечээ айткан. Кийинчерээк Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясына эмне үчүн кошулбай калганын айтты. Анын айтымында саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова тизмени түзүп жаткандыктан алдыңкы катарда жалаң акча алуулар келатат. Өзүнүн акчасы жок болгон үчүн башка партия менен шайлоого катышууга аргасыз болгон. Өзгөртпөй беребиз. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздердин алдыңыздарда ийилип таазим кыламын. Айтпай эле коеюн дедим эле, айтканга мажбур кылып жатасыздар. Анткени мени туура кылдың, колдойбуз дегендери да, туура эмес кылдың дегендер да болуп жатат. Мен Садыр Жапаровду 12 жылдан бери билем. Биринчи 4 жылда анча-мынча укугун коргогон болсом, 8 жыл такай укугун коргодум. Бир эле Садыр Жапаровдун эмес, тарапташтарынын, туугандарынын, анын колдоочуларынын укугун коргоп, ар кандай саясий чогулуштарда, курултайда Садыр Жапаров саясий туткун экендигин далилдеп келдим. Садыр Жапаровдун 2 инстанциядагы сотуна чейин гонорар алганмын. Бул 2017-жылдын 15-сентябрына чейин 12 балага бекер кызмат көргөздүм. 2017-жылдын 15-сентябрынан бери бардыгына бекер адвокат болуп иштеп бердим. 2-мартта камалгандардын үчөөнө бекер кызмат көргөздүм. Садыр жана чындык деген документалдуу китеп чыгарып, ачылышын 50 жылдыгында өткөздүк. Андан кийин Тирүү легенда деген ыр жыйнагын чогулттум. Шайлоо тууралуу эч кимиси менен макулдашкан жок. Эмнеге мени списокко киргизбедиңер
берсеңер деп сурасам, Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүл, сиздин биз үчүн кылган эмгегиңизди эч качан унутпайбыз. Алдыңкы тизмеге акча алуулар кирип жатат, шайлоо акчасыз болбойт экен. Мен да акча менен кирип жатам. Сиздин акчаңыз жок, ошондуктан сиздин маселеңиз чечилбептир деди. Кантип чыгарасыңар десем, парламентке барып сүйлөшүп чыгарабыз дейт. Мени канчанчы тизмеге коштуңар десем, эртеси айтабыз деп 32 тизмеге деп айтышты. Мен сүйлөшүп чыгаруу мыйзамга туура келбейт. Депутаттын мыйзам чыгарганга укугу бар. Мага уруксат берсеңер, мен бөлөк партиядан өзүмдүн кандидатурамды коюп, Садыр Жапаровду чыгарганга аракет кылайын десем, алар макул болушту. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадумаров менен сүйлөштүм. Ал Жапаров боюнча менин бардык сунуштарымды колдойм деди. Андан тышкары Садыр Жапаровдун мойнун эки колун кесилгенде дагы саясатчылардан жалгыз Адахан Мадумаров бийликке сүр көргөзүп, Жапаровду коргоп чындыкты айтып чыкты. Мына ошондуктан бүтүн Кыргызстан партиясын тандадым. Менин акчам жок деп айттым. Менден бир сом акча сураган жок. Биринчиден 15 тизмеге чейин орун бере турган болду, деди Шарабидин Токтосунов.